Биз эгемендүү мамлекет болгондон тарта өзүбүздүн элдин бийлигин эл сезе билген жок. Биз баягы эле бизде жогоруда отурган бийликтердин айтканы менен баш ийбесек дагы үнүбүз жетпейт такыр. Үнүбүз жетпейт. Эмнеге? Ошол эле чек ара маселесине үнүбүз жетпейт. Ошол эле саламаттык сактоо тармагында пандемияда болгон элдин үнү бийликке жеткен жок. Ошол эле биздин шайлоо учурунда эл өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин билдирип атса, канча шайлоолор болуп өттү. Азыр биз эл өзүнүн накта бийлигин 5 жылда бир жолу жогорку кеңешке барганда көрсөтөт депутаттар. Анан 6 жылда бир жолу президент шайлап атканда биздин өзүбүздүн бийлигибизди көрсөтө алат экенбиз. Тилекке каршы азыркы көп 29 жыл бою эле эл өзүнүн кишиси келет, өзүнүн партияларын алып келет, эл эмес бийлик. Өзүнүн тааныш билиш досторунун баары башкаруу бийлигине келип жатышат.